Эрмат Жумаев таласта Нурдан Орунтаевдин аты аталган жаңжал боюнча комментарий берди. Президенттин Талас облусунда ыйгармыктуу өкүлү Эрмат Жумаев менен Тоо Ашкан компаниясынын жетекчиси Данияр Айбашев Манас Ордо комплексинде болгон жаңжал боюнча комментарий берди. Эрмат Жумаев 23 августта Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган видеодо айтылгандай, окуя 22 августта болгон. Данияр Айбашев жумушка байланыштуу түшүнбөстүктөр болгонун айтты. Ал жерде Эрмат Жумаев адамдарды тынчтандырып, ажыратып жүргөн эле. Сөгүнгөн адамда Эрмат Жумаевич эмес, курулуштар ар кандай кырдаал болот, деди Данияр Айбашев. Эрмат Жумаев болсо Манас Ордо комплексинде ичара түшүнбөстүктөр болгонун ырастап, маселе чечилгенин билдирди. 23 августта социалдык тармактарда Манас Ордодо мушташ болгону тууралуу видео тарап, Нурдан Орунтаевдин да аты аталган. Маалыматка ылайык, уруш министр Манас Ордодогу курулуштун жүрүшү менен тааныш үчүн барганда чыккан. Таластагы Манас Ордо комплексинде реконструкция иштери жүрүп жатат. Быйыл эгемендик майрамы Таласта белгиленмекчи. Кыргыз элин көргүлө. Садыр Жапаровдун бандит губернатору, бандит министрлери. Ассаламу алейкум. Мен атым Айбашев Данияр Жанболотович, ошо Тоо Ашкан ишканасынын жетекчиси болом. Биз Манас Ордо комплексинде курулуш жумуштарын алып баратабыз. Кечээки болгон окуя жөнүндө сиздерге маалымат берип коеюн деди элем. Ал жерде рабочий момент болуп, бир-эки түшүнбөстүк болуп кеткен эле. Бирок биз ал маселе боюнча өзүбүз чечишип алдык. Самат мырза, сиз ал жерде бүт нерсени башкача көргөзүп коюпсуз. Ал туура эмес. Нурдан Кемеловичтин эч кандай тиешеси ал жерге жок. Ал жерде Эрмат Жумаевич жөн эле адамдарды успокаивать этип, ажыраштырып жүргөн эле. Сөгүнгөн дагы адам Эрмат Жумаевич эмес. Эми курулушта ар кандай ситуациялар болот. Биз күнү түнү иштеп, буюрса ушул жерге 11 сентябрга Талас жергесинде жакшы стройка, майрам болуп, көптөгөн туристтер келип, жакшы болсун деп ойдой элебиз. Сиз мындай туура эмес нерсени көргөзүп, адамдарды дүрбүлөңгө кылдырып атасыз. Бул өтө туура эмес нерсе болуп атат. Эрмат Жумаевич күнү түнү жардам берип бизге, эмнени сурасак предоставлять этип, буквально жакында эле асфальт маселесин чечип берип, бизге жардамдашып, светтен жардам берип, бүт техникадан жардам берип эле келе жатат. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Самат Кушубек мырзага кайрылат элем. Сиз жалган маалымат таратып, адамды каралабаңыз. Мен маалыматты тактап, анан чыгарууңузду талап кылат элем. Биринчиден, бул жерде Манас Ордо улуттук комплексте туура кечээ Данияр мырзаныкы ичара бир түшүнбөстүктөрү болуп кетти. Алардын баарын чечишип алышты. Эч кандай бир бири-бирине наразычылыктары жок. Ал эми өзүм жөнүндө айта турган болсом, ал жерде биринчиден сөгүнүп аткандагы мен эмес. Ал жерде 30дан ашык адам турган. Экинчиден, мен ал жерде жөн гана бөлүштүрүп, койгула, тынчыгыла, болду эми ушу ыйык жерде мындай нерсе кылбайлы деп элди тынчтыкка чакырып аткам. Сиз болсо бандит, ана мына деп, наоборот, адамды жаман көргөзүп атасыз. Мына ушул жерде Талас эли күбө жана калыс. Менин оюмча, Таласта кандай аракеттер болуп атат, кандай иштерди алып барып атабыз, эл менен мамилебиз кандай, куруучулар менен мамилебиз кандай экенин эл баа берсин. Эл баа берет. Мен жанагы сиздин Манас атанын урпактары турбайсыңарбы, эмне отурасыңар деген сөзүңүзгө жооп катары айтат элем. Именно Манас атанын урпактары Таласта болгон үчүн өзлөрүнүн калыс сөзүн айтат. Анан жөн эле бир тетиги чет мамлекетте отуруп алып, өз мамлекетине кыянаттык кылып, каршы иштеп, анан бир жалган маалыматтарды таратып, элди кайра туура эмес жолду чакырган адамга дагы өзүнүн баасын берет деп ойлойм да. Ошон үчүн мен сизге айтат элем, биринчиден маалыматты чыгарардан мурун тактап, жакшылап текшерип алсаңыз болмок. Эрмат Жумаев аякта эмне кылып жүрдү эле? Ал бирөөнү сөктүбү, ал бирөөнү чаптыбы, же болбосо жөн гана бөлүштүрүп жүрдүбү деп. Жанагы сөгүнүп сагынып аткан балдарды мен мына ошол жерде 30дан ашык киши турган. Алардын баары күбө катары туруп берет. Мен ошолордон суранып аттым. Жигиттер, сөгүнбөгүлө, ыйык жерде турабыз, маданияттуу бололу, жана башка. Анан
мына Данияр мырза менен иштешип атканыбыз 1 жылдан ашты. Бир кол көтөрүп же бир экөөбүздүн ортобузда түшүнбөстүк жок. Кудайга шүгүр, башка жерде да курулуштарыбыз болуп атат. Бардык жерде ооба, стройкада болот. Кээде биз мисалы үчүн талап коебуз, батыраак бүтүргүлө, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла. Эми унчукпай эле басып жүрөлү же эмне кылалы? Анан мен жалпы кыргыз элиме да кайрылып кетет элем. Анын ичинде таластык бир туугандарга, урматтуу кыргыз элим, өзүңөрдүн калыстык бааңарды бересиңер деп ойлойм. Чоң рахмат көңүл бурганыңарга. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен интернет желесинен Таластагы Манас Ордодогу чатак боюнча видеолорду көрүп калдым. Анан кийин ал боюнча таластык эки азамат бар экен. Бирөөсү Самат Кушбек деген жанагы чырлуу постторду, видеолорду чыгарып аткан. Экинчиси Айдар Раев деген Америкадагы жигит экен. Экөө тең ай таластыктар намысыңар барбы? Анан кийин Манас атанын урпактары оозуңарды ачып отура бересиңерби? Бандит министрге, бандит губернаторго чыдап деген сыяктуу кайрылууларды жарыялаптыр. Анан мен ошол видеолорду дагы кайра ачып, бир сыйра тыңшап, бардык видеолорду толугу менен дагы бир версиялары чыкты, ошолордун бардыгын карап чыгып уктум. Менде музыкальный слух бар, жакшы. Үндөрдү аябай жакшы ажырата билем. Мисалы, бирөө менен телефондон сүйлөшүп атсам, нары жакта телефондо турган кишинин нары жагында бир 2-3 киши сүйлөшүп атса, ошонун арасынан эгерде тааныш үн болсо, дароо кулагыма шактай эле түшөт да. Мисалы, оркестрдин ичинде кайсы инструмент кандай ойноп атат, скрипкасы кандай ойноп атат, флейтасы кандай ойноп атат, пианинасы кандай ойноп атат, контрабасы кандай ойноп атат, ошого чейин ажырата билем да. Бул эми менин музыкалык шыгыма байланыштуу да. Эми элдин баарында эле ошондой сулук боло бербейт. Анан ошол Самат Кушбек мырза кайрылып, мына губернатору жулунуп сөгүнүп атат, тиги деп үндөрдү ажыратпай туруп, адамга жала жабып атат. Мен жанагы Тоо Ашкан деген подрядчик компания бар. Таласта Манас Ордону куруп жаңылап аткан. Ошол подрядчик компаниянын жетекчиси ким эле, атын унутуп калдым. Ак футболкачан. Ошол мына Нурдан Кемелович деп көрсөтүп, канжалап турган бир футболкасынын эмелерин көрсөтүп, анан ал сүйлөп атат да. То есть бул жерде Нурдан Орунтаев боюнча маселе чындап эле бар экен. Ал эми Талас областынын башчысы Эрмат Жумаев ал жерде чыр-чатакка чакырып сөгүнүп аткан далил жок эч кандай жанагынтип мындай оозуна ал келбей бирөө аябай катуу сөгүнүп атпайбы? Эми балким кыжыры келип, ачууланып, ызаланып сөгүнүп аткандыр. Бирөө ал баланын деле үнүн тааныдым. Анын аты жөнүн айтпай эле коеюн, ал жанагы подрядчик компаниянын ичиндеги курулушта жүргөн бала да. Эми курулушта жүргөн адамдар өтө маданияттуу, сылык сыпа болгонго андай милдеттүү деле эмес, эгерде алар карьера курайын десе. Ал эми Эрмат Жумаевка жала жабып атканыңыз, урматтуу Самат Кушбек мырза, урматтуу Айдар Раев, менин жаш болушум керек. Самат Кушбек мени менен теңби же менден кичүүбү билбейм, же балким менден улуубу. Ошондуктан сиз деп кайрылайын. Силер биринчиден элди бөлбөгүлө. Анан кийин таластыктар эмне оозуңарды ачып отурасыңар, силер качан ушинтип калдыңар эле, тиги бул деген дискриминация. Бул деген башка элдерди дискриминация кылуу. Биз таластыктар кыйынбыз. Анан кийин таластыктар эч качан тиги тескери нерселерге жол бербейбиз, калгандар ооздорун ачып отура берет деген сыяктуу дискриминация бул. Аймак аралык кастыкты козутуу деген дерене бар. Биз баарыбыз бүтүндөй бир кыргыз элибиз. Анан Манастын урпактары деген ал жалгыз эле Талас эмес. Жалпы кыргыздын баары Манастын урпактары. Ошон үчүн Манасты тиги көлдө дагы биздин ата бабаларыбыз ал жакты көрбөсө деле керек убагында. Ошо же көлдө дагы, нарында дагы, алайда дагы бардык жерде айтат.
Ошон үчүн ар кайсы жерден манасчылар чыгат. Ошондуктан баардыгыбыз Манастын урпактарыбыз. Бул бир. Экинчиден, мен Эрмат Жумаевди 2024-жылдан бери өтө жакындан танып, ага чейин деле мындай сыртынан көрүп жүрчүмүн. Бирок ошол 2024-жылдан баштап кеңири маектешип, сүйлөшүп, баарлашып, жанынан байкап, анан кийин жашырганда мен таластык болгондон кийин таласта 1000 тууганың болот, туурабы? Ошонун бир 200 менен 300 менен байланышып турасың, ар кандай алака катыш, карым катыш кылып турасың. Анан маалымат жетиштүү. Мындай. Эрматтын кылып аткан иштери жөнүндө, кыймыл аракеттери жөнүндө ошол администрациянын ичинде дагы толгон токой тааныштарым бар. Ошолордун баардыгы маалымат берип турат. Эрмат биринчиден жанагынтип оозуна алы келбей сөгүнбөйт эч качан. Ал дагы мындай, эгерде мушташа турган болсо, боксташа турган болсо, бир тобун ыргыта койчу жигит, бирок өзүн аябай бекем кармаган, дисциплинасын бекем кармаган, анан адамгерчилиги бийик, жүрөгү кенен, анан кийин бардык нерсени мындай концептуально ойлонгон, анан кийин Кыргызстандын келечегин ойлогон, кыйынчылыктарга кабатыр болгон, ошондой кыргыздын мыкты патриот жигити. Ошол жигит тетиги көлдөн келип, Таласты, адегенде Талас шаарынын жолдорун оңдотту. Андан кийин Талас областынын инфраструктурасын бүгүнкү күндө жаңыртып, жакшынакай кылып, кооздоп, оңдоп, Талас областынын таластыктар өзүбүз билбеген потенциалын бардыгын толугу менен ачып, ошол Таластын Кокту колотуна чейин жолдорду салам, туристтик жайларды курам, Талас туризмдин мекени болот деп катуу шымаланып, аракет көрүп жүрөт. Мен 2024-жылы ошол пландарын көрүп, оозум ачылган. Бирок анда толук кандуу иштетип кетет, ушунун баардыгын жасап кетет деген ишенич менде анча болгон эмес. Бүгүнкү күндө биз ошону көрүп атабыз. Ошол 24-жылы пландаган проектлердин баардыгы бүгүнкү күндө ишке ашып атат. Мындай 98-97% эмес, баардыгы 100% ишке ашып атат да. Жакында көрөсүңөр, ошол жанагы сыртта жүргөндөр, 3-4-2 жылдан бери сыртта жүргөндөр, силер да тирилик менен жүрөсүңөр, бирок Талас, баягы силер көргөн Талас жок азыр. Баягы бир кезде Акаевдин убагында, андан кийин башка убактарда Кыргызстандын ичиндеги эң жакыр, эң инфраструктурасы өнүкпөгөн, абдан айылга окшогон кичинекей шаар болчу Талас шаары. Айрым Кыргызстандын көп жерлериндеги борборлордон дагы, райондук борборлордон дагы инфраструктурасы төмөн, көчөдө машинасы менен москвичи, мерседеси, москвичи, ат арабасы кошо жүргөн. Ошондой тиги бир жагынан машинанын түтүнү чыгып атса, бир жагынан аттын богу чачырап жаткан, жолдору жыртык-пыртык, ошондой өрөөн болчу биздин Таласчы. Бүгүнкү күндөгү Таластагы өнүгүүлөрдүн баардыгын албетте биз баарыбыз көрүп атабыз. Мамлекет башчынын түздөн түз колдоосу менен, эмгеги менен болуп атат. Бирок ошол нерсенин баардыгын борбордон ушул Таластын потенциалын көрсөтүп, пландарды түзүп, ынандырып, анан кийин бул жактын келечеги кең, бул жака мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп ошондой олчойгон каражатты бөлдүрүп келиш үчүн ынанымдуу далилдер, аргументтер, фактылар болуш керек да. Ошон менен ошо иштер жасалып атат. Бир эле жанагы жол, суу чыгармай, андай эмес, имарат курмай эмес. Базалык, ал баягы базовый потребность деп коет да. Базалык потребность. Жол керекпи? Керек. Суу керекпи? Керек. Имарат керекпи? Керек. Андан тышкары дагы туристтик потенциалын, Таластын туристтик потенциалын терең карап, талдап, анан кийин ошол пландарды түзүп, четинен ишке ашырып, бүгүнкү күндө буюрса эгемендик майрамын тоскондо көрөбүз. Мен тилекке каршы ал жакта болбой калат экенмин. Бирок буга чейин дагы көп жасалып аткан иштердин баардыгын ошол жана Акылман лицейин, Баластан комплексин, Манас Ордо комплексиндеги курулуштардын баардыгын көрүп кыдырып келгем.
диктин үйлөрү жана башкалардын баардыгын, жолдордун жасалып аткандарын, жолдор расширение болуп атат аябай чоң. Ошонун баардыгын жасаганга анан ошол жанагы мындай каны кызуу талаштарды ийге келтирип мобилизация кылганга өтө бекем эрк, күчтүү нерв керек. Чыдамкайлык керек. Ошол чыдам менен ошол жигит күнү түнү чуркап иштеп жүрөт. Мен таласка барганда экөөбүз түнкү саат 2-де парктын ичинде, мен барсам парктын ичинде жүрүптүр. Мен саат 1-лерде бардым. Чогулушун өткөрүп бүтөйүн деп калыптыр. Түнкү 1-де чогулуш кылып атат, чиновниктерди чогултуп. Анан саат 2-лерде ошол жерде парктын ичин айланып басып, кыдырып, сүйлөшүп чыктык. Өтө көп иштерди жасап, ошол жерде чуркап жүрөт. Көздөрү канталап, уйкудан калып, чиновниктер да уйкудан калып ошентип иштеп атышат. Ошонун баардыгын эмнеге иштеп атышат? Ошолордун баардыгын эмне урдап жеп атыптырбы? Же байып бир жага байлыгын ташып батпай атыптырбы байлыгы? Андай нерсе жок да. Мен Эрматты мындай жеке жашоосунда бир аз изучать эттим. Бала кезинде, жаш кезинде апасы каза болуп калыптыр. Анан кийин жакында атасы кайтыш болду. Атасы каза болгонуна карабай барып, ошол барып тиги немесин кылып, атасын жерге жашырып, бир аз убакыт жүрүп эле кайра таласка келип, ошол ишти улантат. Ушундай өзүнүн жашоосунда дагы мындай өтө бир кайгылуу окуялар болотса дагы, ошол эң негизгиси иши, милдетин так аткарып, бүгүнкү күндө так эмес, ашыгы менен аткарып, таласка, ошол таластын чоңдору күйбөгөн, таластан чыккан атка минерлер күйбөгөн, жасабаган, ойлобогон иштердин баарын жасап атат. Ушунун баардыгына эмгек, чыдамкайлык, мээнет керек. Анан ошондуктан бир нерсени айтканда, баягы регионго бөлүп, анан кийин таластыктар эмне манастын урпактарысыңар, эмне унчукпай отурасыңар деп башка региондогуларды дискриминация кылбай, ар бир маселени талдап, тереңинен иликтеп, жиликтеп, анан оюн айтыш керек адам дегенчи. Анан баарыбызда интернет бар. Мен деле чыгып алып оюма келген баарын айтып берсем болот. Бирок деген ар бир сөздүн жоопкерчилиги деген нерсе бар. Жоопкерчилиги. Эртеңки күнү ошол жерде бир ошол 5-6 баланы көлдөн жанындагы 1-2 командасын ээрчитип келип, анан ошол жерде таласта башкалар кылбаган иштерди кылып аткан, күнү түнү чуркап аткан балдардын дагы ичи суйт да барган ушундай аракеттер боло берсе. Анан эртеңки күнү ошол Самат Кушбековдердин, жанагы Айдар Раев жана башка жигиттердин сөздөрүнө ээрчип, жулунуп чындап эле барып алса эмне болот? Барып чатак мушташ чыгып кетсе эмне болот? Шуну ойлондуңарбы ушул жагын? Анан кийин балким мен мисалы жанагы Нурдан Орунтаевдин кол көтөрүп подряддык компаниянын жетекчисине кол көтөргөндүр, балким ошондой нерселер болгондур. Мен насилияны, кол көтөрүүнү, күч колдонууну эч качан актабайм. Алар ошондой аракет болсо, ал сөзсүз өзүнүн жазасын, жоопкерчилигин алат. Буга чейин деле бир ашыкча сөздөрдү сүйлөп, кемсинтип адамдарды, мындай кыйынчылык көрбөгөн бала окшойт. Кемсинтип, анан ошентип баягы бир канча сөздөрдү, туура эмес сөздөрдү айтып алып, Адылбек Касымалиевден тил угуп, кече жакында эле сөгүш алган ал бала. Ал эми Эрмат мага окшоп, жаштайынан Москвага барып, Россияга барып, КамАЗ айдап, анан дальнобойщик болуп, фур айдап, ошентип тирилик кылып, акча чогултуп келип, анан тиги Караколдо жергиликтүү кеңештин иштерине аралашып, анан кийин шайлоого барып, утуп келип, ошол жерде депутат болуп, анан шаардык кеңеште иштеп, бир комитетти жетектеп, анан тазалык кайсы бир ишкананы, жашылдандыруу ишканасын жетектеп, ошентип көтөрүлүп, анан мэр болуп, анан кийин ал жактан Талаш шаарына мэр болуп келип, анан Талаш шаарында бир топ иштерди жасагандан кийин, анан президент көрүп ишенип, бул бала колунан иш келет экен дегенден кийин, анан Талас областына жетекчи болуп, губернатор болуп дайындалган. Ушунун баардыгын ал барды да жокту дагы көрүп, ачты токту көрүп, такшалган бала да. Ар бир нерсенин, ар бир мээнеттин, кыймыл аракеттин, акыбетин, кыйынчылыкты баардыгын жакшы билет. Ошондуктан урматтуу таластыктар, ошого окшогон мындай ойлонбой сүйлөнгөн сөздөргө
ошондой бир чектен чыккан чакырыктарга маани бербеңиздер. Таластагы кандай өзгөрүүлөр болуп атат, баарын көрүп атасыңар. Кайсы жерде жүрсөңөр, ар бириңер центр жакка барасыңарбы, башка жакка барасыңарбы, объектилерди кыдырып жүргөн губернаторду көрөсүңөр. Жанынан көрөсүңөр көбүңөр. Биз болсо соц тармактардан көрүп турабыз кандай иштер жасалып атканын. Таластын этегинде жанагы Шекер айылында биз Айтматов деп кыйкырып жүрөбүз баардыгыбыз. Айтматовдун китептери бар, албетте. Анан кийин анын атында көчөлөр, бир коомдук жайлар бар. Түркияда бир парктын аты бар, бир канча мамлекетте көчөлөр бар. Бизде дагы көчөлөр коюлган, бирок деген Айтматов деген кандай жерден чыкты болду экен, аны кандай чөйрө тарбиялады болду экен деп бара турган болсоң, Шекер айылынан мурда эчтеке жок болчу. Эчтеке, жана 10 чакты терек, анан кийин баягы скульптуралык таштардан башка эчтеке жок болчу. Бүгүн ошол жерде Чыңгыз Аламы деген комплекс курдуруп, чоң комплекс куруп, буюрса жакында ачылышы болот. Ал жерде да барып курулуш иштердин баарын көрүп келгем. Ошондуктан мээнет кылыш абдан оор. Бир эле үй бүлөңдө аялыңды, бала чакаңды ирекке келтирип башкарыш абдан кыйын. Анан кийин бир өрөөндүн элин башкарыш бул өтө чоң түйшүктүү иш. Тем более таласты башкарыш өтө чоң түйшүктүү иш. Мен барган сайын айтам, Эрмат, айланайын иним, сен куттуу жерге келдиң. Ушул жерден бата алып, агарып, көгөрүп кетесиң. Ошон үчүн чыда. Ошол пландарыңдын баардыгын ишке ашыр. Ошого чейин чыда. Качып кетпе таластан. Оңой менен бияктан чыдай албай качып кетишет. Сен дагы мындай чыдамсыздык кылып койбо. Чыда аягына чейин. Таласты өнүктүр. Таластыктардын батасы тиет буюрса. Аксакал, көксакалдын батасы бар, ата бабаларыбыздын батасы тиет. Анан кийин алдыда жолуң ачык болот десем, о байке, ошондой болот. Буюрса, мен ошол пландардын баарын ишке ашырып, анан кийин мамлекеттин жетекчиси кандай жака багыттаса, ошол жака иштейм, мен солдатмын деп ошентип айткан да. Өзүнүн жеке жашоосу деле, тиричилиги деле өтө эле жакшы эмес. Ашып ташкан байлыгы жок. Бир Караколдо бир квартирам бар дейт. Анан бир машинам бар эле. Ошону саткам, анан кайра башка машина алайын, үстүнө акча коюп башкасын машина алайын десем, акча чогулбай. Акчам азайып калды. Анан бир машина алайын дегем дейт. Анан эмне машина алайын дедиң эле десем, Форестер дейт. Форестер дедим, Субар, ал не десем, Субару деди да. Анан баасы канча турат десем, бир $15,000 турат дейт. 15,000, жаңылары $20,000 чейин барат. А так бир $15,000 алса болот дейт да. Ошо машинаны ала албай жүрүп, бирок ошол жерде губернатор болуп иштеп атат. Жананча акчанын үстүнөн башкарып, бирок состояниясы ошондой. Ошого карабай патриотизм менен Кудай буюрса мага эл журт батасын берет. Кудай карап турат үстүдө деп жанталашып иштеп атат. Ошол тиги таласка конок болуп барган, ар жактан бер жактан келген коноктордун баардыгын ошо келинчеги өзү үйүнө тамак ашын жасап, тосуп, узатып, ошентип жүрөт да. Мындайча айтканда жашоосу деле өтө эле мындай жупуну да. Анан кийин ошого карабай күнү түнү тынбай иштеп, чуркап иштеп жүрөт. Ар бир сөздүн жоопкерчилигин сезген, мыйзамдын алдында жоопкерчилигин сезген, адамгерчиликтин алдында жоопкерчилигин сезген, ар бир сөздүн күчүн билген, наркты, салтты терең түшүнгөн жигит. Муну таласта аны менен иштешкендер, сүйлөшкөндөр жакшы билишет. Ошондуктан жанагындай алыстан туруп алып туруп чагынчылык кылгандарга эч качан көңүл бурбагыла, урматтуу туугандар. Ошол нерсени айтып коеюн дедим. Менде мындай көрүп алып адегенде ушундай гыжырдануу пайда болду, эмоциялык ойлор келди. Бирок өзүмдүн оюмду токтотуп, шашпай акылга алчап, анан кийин ушундай кайрылуу кылып атам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кудай буюрса, Эрматтын командасы менен жасаган жакшы иштердин баарын ошол 12 сентябрда Таластагы эгемендик майрамында көрөбүз. Четин көрүп атабыз, бирок башка жактагы келген элдер дагы иштеген кандай болот экенин, иштин майын чыгарган кандай болот экенин көрөт Кудай буюрса. Ошол ишиңиздерге ийгилик, элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Бүгүнкү Кыргызстанга келип аткан оомат, береке, бирлик мындан ары да өнүксүн. Кудай буюрса Кыргызстанга оомат келип атат. Кече
казактардын алдында, өзбектердин алдында, башка жакта басынып эле турчу элек. Тетиги Таластан нары көздөй чыксаң, Жамбылга чыкканда, Жамбыл областына Таразга чыкканда жолдору жаркырап, жашоосу башкача болсо, биздин жашообуз айылдын эле жашоосу болчу. Бүгүнкү күндө Кудай буйруса Талас областы дагы ошол казактар кирип келгенде ошолорго уят болбой тургандай деңгээлде өнүгүп атат. Ошол нерселердин баардыгын көрө билели. Андай өнүгүү бир эле Таласта эмес, бүт Кыргызстан боюнча жасалып атат. Бардык жерде жолдор, инфраструктура ошонун баардыгы курулуп атат. Мунун баары оңой асмандан келген акча эмес. Мунун баардыгы ошол мээнет менен чогулган, туура башкаруунун, жакшы башкаруунун натыйжасында болуп аткан иштер. Ошол нерселерге тоскоолдук жаратпай, колдоп, коштоп, кубаттап туралы көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.